Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 23 сабак Каныбек Исаковдун жетекчилик өзгөчөлүктөрү деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, коомдук мамлекеттик ишмер, Ош мамлекеттик университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри, филология илимдеринин доктору, профессор Каныбек Исаков окумуштуу педагог, ректорлордун арасынан өз ишин мыкты билген, команданы мыкты түзгөн жана жамааттын ишин уюштура билген башкаруучу катары белгилүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Каныбек Исаковдун жетекчи катары анын өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруңуздар. Өзүнүн жеке инсандык эмгекчилдик, лидерлик сапаты менен башкаларды өзүнө тарта билгендиги, тынымсыз окуп, тажрыйба үйрөнүп өсүп туруусу, дүйнөлүк жана ата мекендик тажрыйбаны барып жана чакырып үйрөнүүсү, ийкемдүү мамилечилдик жөндөмү, замандын, коомдун талаптарына ылайык жаңылыктарды кабыл алып, ишти уюштуруусу. Каныбек агайдын дагы мыкты жетекчилик сапаттарынын бири бул мыкты илим билимдүү кадрлардан иштиктүү команда түзө билүүсү, каражатты таба билип, аны максаттуу пайдалана билүүсү, команда мүчөлөрүнө мээримдүү камкордугу, билим берүү тармагын жогорку окуу жайлар, мектеп, колледж, лицей, балдар бакчасына чейин бир бүтүндүктө алып көрө билүүсү, алыскы айыл кыштактардагы жупуну жаңылыктарга маани берип барып, таанышып, колдой билүүсү. Анын мыкты менеджерлиги, инвестиция тартуу жагынан жакшы жөндөмү бар экени баарына белгилүү. Ага Ошмуда жасаган иштери далил. Ал иштери аркылуу Каныбек Исаков жогорку окуу жайларынын ректорлоруна менеджерликтин мыкты үлгүсүн көрсөттү. Кесиптештери аны ректор куруучу деп сыпаттап да жүрүшкөн. Ал ректор болуп турган кезде Ошмуга 14 чоң имарат, окуу корпустары, жатаканаларды курууга жетишкен. Каныбек агай өзү мыкты реформатор эле. Мындай өзгөчөлүгүн министр болуп турганда дагы көрсөттү. Кыргызстандагы бардык мугалимдердин эмгек акысы педагогикалык билимине карабай 30%га жогорулады. Алардын эмгек акысын эсептөө автоматташтырылып, айлык акыны берүүдөгү коррупциялык тобокелчиликтер жокко чыгарылды. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу дистанттык жол менен да жүргүзүлө баштаган. Агайдын демилгеси менен пандемия учурунда бир топ мектептер, үй-бүлөлөр, телевизор, компьютерлүү да болушкан. Антемесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Агайдын ишмердүүлүгүн, жетекчилик сапаттарын, адамгерчилигин бир видео слайдка батыруу дагы мүмкүн эмес. Андыктан китепти дагы өзүңүздөр колго алып, жетекчиге жеке талап китебинен кененирээк окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.